Мен 2019-жылы бул спортко келдим. Биринчи болуп Жалалдин Абдыбалиев деген ошол пара триатлон боюнча эл аралык деңгээлде спорт чебери менен таанышып, анан ошол баарын айтып берген мага. Пара триатлон эмне, кантип машыкса болот, кантип сүзөт, кантип чуркайт, кантип велосипед тебет деп. Бирок айтып бергенде мен сөзүнө эч мындай элестете алган эмесмин, кантип сүзгөнүн, кантип эметет депчи. Өзүм жон теримен сезип, ошол нерсени кылып көргөндөн кийин гана анан түшүндүм да. Бул нерсе болот экен, колубуздан келет экен депчи. Я полотенце забыл. Бул спортто 3 спорттун түрү бар. Сууга сүзүү, велосипед жана чуркоо. Үчөөнү тең бирдей алып кеткен себебинен мага жакты да, анткени сууга сүзүп, ачык сууда, көлдө же мисалы океанда эл аралык деңгээлде соревнование болгондо өзүм кичинекей кезимден жакшы көрчүмүн велосипед тепкенди, анан көрбөй калганда деле мисалы кантип тебем деген ойлор болчу да. Ошо велосипед тандем 2 кишилик велосипед болгондо да аябай жакты да. Сколько осталось? 500 метров. После сбора, на дорожке бежать тяжело. На дорожке бежать тяжело. Конечно, тяжело. Ты ж на воздухе бегал, а здесь воздуха нет. Завтра в 8, наверное, достаточно. Да. Көрбөй калгандан кийин мындай кабыл алуу өтө кыйын экен. Сезүү, ошол эле дорожканы, ошол эле суунун ичинде кандай сүзүш керек, кандай чабуу куруш керек, ошолордун баарын мындай айтканда үйрөнүп чыгуу мен үчүн кыйын болду. Анан мен эжемдер менен турат элем, ошо эжемдер айтып калды, колу травма болуп келатат, колун мындай канатып келет, сыйрытып келет. Ушундай сыяктуу нерселерди айтып, апамдын мындай көңүлүн оорутпойчу экен да, жүрөгү ооруп. Анан апам өзгөчө каршы болду. Биринчи эл аралык спортто мындай айтканда жетишкендигим Берлинде болгон, Германияда сууга сүзүү боюнча чемпионатта экинчи жана үчүнчү орунду алгандан кийин алардын мындай айтканда коркуу сезимин жогото алдым десем болот. Тескерисинче алар мындай сүйүнүп, сенин колуңан келет экен, демек сен спорт менен машыксаң болот экен деп атам, апам, бир туугандарым баары мындай айтканда ишеништи да. Спорт мен үчүн айтканда жашоомдун бир бөлүгү болду. Көзүм көрбөй калгандан кийин ошол спорт алдыга кадам таштаганга мындай түрткү болду десем жаңылышпайм да. Ар бир эле спортчу каалайт олимпиада, паралимпиадада чемпион болушун. Мен дагы өзүмдү ошол паралимпиадада чемпион катары көргүм келет. Бул эң бир чоң максатым. Мукташ катары көрөткөнбүз да кээде. Мамлекет жасабайт, мамлекет эч нерсе кылбайт деп. Бирок ар бир спортчу болобу, жаран болобу, аракет кылып, ошол нерсени мамлекетке мен эмне кылдым деген суроо бериш керек да. Мен ошол жерге чыкканда, мен мамлекетке пайдам тиеп атыптыр, мен кыргызымдын желегин жербилетип, ушундай бир деңгээлге чыкканыма абдан Аллахыма шүгүр деп айтам. Анткени мен ойлочумун, ушу көзүм көрбөй калганда тескерисинче пайдам эмес, зыяным көбүрөөк тийип калабы. Балким ата-энеме, балким бир туугандарыма, балким мындай айлана чөйрөгө депчи. Тескерисинче мен ушул нерсе менен рахат алып, спорттон
өзгөчө жеңиш менен кайтканда аябай мындай сүйүнөм, толкунам, сөз менен жеткире албайм да. Колубузда болуп турганда аябай мындай ийгиликти багындырып, жакшы финансовый жактанбы же башка жактанбы жакшы ийгиликке жеткенде, адам баары бир нерсеге жеткенде аябай мындай көтөрүлүп калат го, өзүнчө кыйын болупчу. Бирок ошол учурда мен көзүм көрбөй калган учурду эстейм да, анткени ошол учур мен үчүн эң кыйын мезгил болгондо, анткени 2 жылдан ашуун депрессия болдум, кыйналдым. Мен дагы кандай деңгээлде болгом ошол учурда депчи. Ошол нерсе мага сабак болот да, дайыма эстеп турам. Мисалы мен спорт менен дайыма машыга албайм, анткени убактылуу спорт бул балким 10 жыл, балким 15 жыл. Андан кийин өзүмдүн кесибим боюнча иштегим келет. Университеттерди издеп жүргөндө бир нече университеттерге баргам. Ал жакта өстөрүнүн правиласы болот экен, анан мен ошол улуттук университетин тандадым. Бул жакта жеңилдиктер бар, биринчи очередь. Экинчи себептен мамлекеттик деңгээлдеги университет, өзүнүн статусу бар. Көптөгөн мындай мыкты журналисттер чыккан, мыкты деген мугалимдер бар. Ошолордун кол алдында мындай сабак алгым келет да, алардын дагы тарбиясын алып, ошолордун билимин алып. Эл аралык журналистика менен жергиликтүү журналистиканын айырмачылыгы боюнча айтып атканбыз, как раз милдеттүү түрдө эл аралык деңгээлдеги ММКлар бирдей чет элде таркалат. Улуттук университеттин тарыхы да чоң. Бирден бир журналистика факультети ачылган университет десек да жаңылышпайбыз. Өзүмдүн азыр багытым журналистикадан тележурналистика тармагын тандадым. Мисалы көпчүлүк адамдар ошол экран алдынан аябай тартынып, ошол сөзүн жеткире албай, оюн жеткире албайт да. Ошол нерсени менде да болот, бирок мен ошол нерсени жеңгим келет да. Алло, эмне болотсуңар? Апчымдыкке келдик. Ошол жерден нары чыгасыңарбы бияка? 1,5 саат, 2 саатта чыгып каласыз го. Альфия эмне кылып атат? Алиша машинадан келип токтоп калды, уктай элек келчү эртең менен тургандан бери. Уктатып азыр. Өзүң эмне кылып атасың? Өзүм ошо силерди күтүп атам да. Бул спорттон мен биринчи очередь мен үй бүлө таптым десем жаңылышпайм. Өзүмдүн келинчегим менен жолуктум, жубайыма. Кызым, ойлон, турмуш оор деп көп нерселерди айтты. Көп сөз уктум, бирок баары бир аягында турмушка чыгам деп айттым, анан баары мындай макул, эми сенин чечимиң, сенин жашооң деп андан кийин көнүштү. Азыр болсо Дастандын болгон аракеттерин сурап турат. Аларга дагы болгон интервьюларын, жетишкендиктерин айтсам, алар дагы молодец деп азыр колдоп. 2 жылдай сүйлөшүп жүрдүк, анан 2022 жылы күз айларында тоюбуз болду Таласта. Анан 2023 жылы кыздуу болдум. Кызым азыр 8 ай. Азыр өндөрү чыгып, жөрмөлөп баштады кичинеден. Сюрприз. Кандайсыңар, келиңерби? Айтып койбойт белиңер, мага чалып койбойт белиңер. Эшиктен тосолмокмун силер. Келелик деп да. Ой, Альфия. Келдиңби? Кандай чачат? Апамдар жакшы элеби? Жол жакшы эле экен. Ооба, жол жакшы. Кыйналбай эле келиңер. Жакшы келип алдык. Кызым ыйлаган жокпу? Ыйлаган жоксуңбу? Альфия. Каяка келип калдың? Каяка барып келдиң сен, Сен келесиң анда, Ой, кызым. Үйдө. Дан сандың го кызы? Каяка келип калдык биз? Ара. Каяка? Танк. Үйдө тааныбай атасың.
Апаңа барасың. Кел. Келбейм дейт. Кете жоқ, Келбейм барам дейді. Негизи спортчунун аялы болуш кыйын эле экен. Башында андай элестетчү эмесмин. Азыр болсо эми билинип жатат да. Дайыма сбордо жүрөт, анан тренировкадан кийин келип чарчайт, эс алат. Спортчуларга ошо тамак ашы дагы эң маанилүү болгондуктан дагы ар дайым тамактарын өз убагында берип, өз убагында колдоо көрсөтөм десем болот. Тренировка ушуну музыка коюп, бул көмүп калганга. Соревнованияда кыйналбасам болду. Бүгүн Тренировкадан борткостун өзүнүн эмеси чыгып турат да, музыкасы. музыкасы Ошондо бүгүн канчада учасыңар? 11-де аэропортто болуп калыш керек. Азыр мен уже даярдай бериш керек экен да кийимдериңди. Самый главный керектүү эмелердин баарын сал, кроссовка, очки баарын. Мурун айта берчи эме деп. Мен кызымды 3 айга чейин кармабайм, көтөрбөйм, же кармай албайм, балдарды жакшы карай албайм депчи. Мурун мисалы башка мамлекетке чыкканда бир туугандарга ушундай алып келсе, бир нерселерди азыр только кызына эле алып келип калды. Альфия койгон окшойт бар. Кел чай куюп берейин. Жок, рахмат, иштим. Өз балаң, өз кызың ата үчүн башкача сезим экен да. Өзгөчө кыз бала. Ошол кызым каякта болсо да мындай тааныйт да, мен үнүмөн эметип уже эметип калды, айырмалапчы. Кыз бала баары бир атасына жакын болот экен да. Анама сен, я. Соревнование кетсе. Я. Саанасың мени? Я. Насан? Кроссовкамды анан стартовый кроссовкамды салтам. Гидроочистти сал, Контактты контакт салтам. сал, кроссовканы. Жаңын салбы кроссовка? Ооба, жаңысын. Жиптерди сал, очкини сал, шапка. Очки. Полотенце сал берейин да. Полотенце салып кой баары. Бир сыйра кийимдерди да салсаң, может ысык болуп калат. Анын кызы футболка. Шлемди да унутпай салбай. Макул. Документтер, эмени, паспорт эмелерди унутуп кетпейин. Баары эле кетет да витаминдериң, Альфия. Адам баласы бул жашоодон өткөндөн кийин аты калат экен, кылган иши калат экен, жасаган нерселери калат экен, башка эч нерсе калбайт экен. Ошондуктан мен атым калса, жасаган нерсем калса, башкаларга андай жардамым тийсе деген эле ой, максатым ушул. Саройдун гана салкын айтоосуна, сагызган гана уча тез осуна, санама гана алыбай издесең, кантейин каралбай койдум. Негизи эле биз адам баласы колдо бар нерсени барктабай калат экенбиз, учурунда мындай колдоно албай калат экенбиз да. Мен мисалы көрбөй калганыма эч өкүнбөйм, себеби мен ушул көрбөй калганымдын себебинен спортко келдим, үй бүлө таптым, мындай айтканда жаман адаттардан арылдым десем болот. Өзүмдү өзүм түшүндүм, мындай айтканда көп мындай жакшы таасирин берди да. Бирок бизде көп жаштар мындай убактысын көбүнчө телефонго, башка бир керексиз нерселерге көп кетирип алат. Бүгүнкү күн менен мындай жашаганга мындай көнүнгөндөй түр калтырат да. Тескерисинче келечекке карап мындай максат кылыш керек. Эң башкысы ар бир жаран, ар бир кыргыз жараны тарых жаратыш керек. Анткени биз бул өмүргө бир жолу келебиз да. Ошол нерсени биз туура пайдаланышыбыз керек өмүрдү. Ден соолукту, өзгөчө мүмкүнчүлүктү. Мисалы бүгүн бар күн, эртең жок, эртең бар күн, бүрсү күн жок. Sa
Ante